Бүгүн аза күтүү күнү Орусиянын Ульяновск облусундагы жол кырсыгында каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгү бүгүн мекенге алынып келинди. Жүк 200 менен келген учак Ош аэропортуна конду. Каза болгондордун эң кичүүсү 22 гана жашта болчу. Каргашалуу кырсык кырчындай өмүрдү алды. Канча бала жетим калды, канча эне уул кызын жоготуп боздоп калды. Бул кырсык башка өлкөлөр менен миграция саясаты боюнча ишти жөнгө салуу абадай зарылдыгын көрсөттү. Россиянын талабы боюнча аталган өлкөдө эмгектенүү үчүн мигранттар иштеген жери боюнча эмес, туруктуу жашаган жери боюнча катталышы шарт. Алар 3-сентябрга чейин өлкө аймагынан чыгып, кайрадан кирип каттоого турушу зарыл. Ушул шартты аткаруу үчүн маркумдар Казакстанга кирип, кайра артка Москвага кетип бара жаткан. Жаңы эрежеге ылайык 1,5 миллиондой мигранттын маалыматы базадан өчүрүлгөнү айтылган. Алар ага чейин иштеген жерине каттоого тургандар эле. Мындан улам чет жерден келип иштеп жүргөндөрдү текшерүүлөр башталган. Бул албетте мигранттар үчүн бөтөн эл, бөтөн жердеги түмөн түйшүк. Кыргыз жарандары маселени кабыргасынан коюп элчиликке да кайрылышканын, бирок алар тараптан эч кандай аракет көрүлбөгөнүнө нааразычылыктарын билдиришкен. Ал тургай элчини иштин кетирүү талабы да көтөрүлүүдө. Эскерте кетсек, Кыргызстан мындан 6 жыл мурда ЕАЭПке мүчө болуп кирип, анда кыргыз мигранттарынын абалы жеңилдетилгени айтылган. Бирок соңку окуя чыныгы кырдаалды көрсөттү көрүнөт. Жарым жылда Кыргызстанга 2 миллион 600 миң адам келип кетти. Алардын 2,5 миллиону КМШ өлкөлөрүнөн. Көпчүлүгү Өзбекстан, Казакстан жана Россиядан келгендер. Негизинен жайында өлкөгө келгендер көп болгон. Тагыраагы Кыргызстандын кооз жаратылышына, ысык көлгө кызыккандар келген. Адистердин айтымында кыргыз жергесинин туристтик потенциалы жогору, бирок тейлөөнүн сапаты көңүл жылытпайт. Анан калса ысык көлдөгү баалар өтө жогору экенин айткандар арбын. Ал тургай Туркиянын Анталия шаарындагы баалар менен салыштырышат. Бул багытта антимонополия менен жергиликтүү бийлик көңүл жылытарлык иш алып бара алышкан жок. Анан калса жарандар дүйнөдөгү кооз көлдөрдүн катарына кирген, ысык көлгө аяр мамиле жасабай, суунун ичине жуунуп, көл жээгине сауналарды куруп иштеткен фактылар быйыл көп катталды. Гүлнара Батырова саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бирок медицина тармагында иштеген, иштебегени боюнча маалымат жок. Ал буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгону белгилүү. Бул кызматты буга чейин Жаркынбек Касымбеков аркалап келген. Бирок ал министрдин милдетин аткаруучу катары гана иштеди. Министр катары бекитилген жок. Жаркынбек Касымбеков Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан четтетилгенден кийин убактылуу милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Эскерте кетсек, Бейшеналиев июнь айында коррупцияга айыпталып камакка алынып, 2 жумадан кийин үй камагына чыккан. Башкы прокуратура вакцина сатып алуудагы мыйзам бузулду деп иш козгогон. Ал кылмыш иши августта токтотулганы кабарланган. Кызыгы Бейшеналиевди атайын багыттагы отряддын жардамы менен суракка алып кетишкени коомчулукту таң калтырган. Анда эл саламаттык сактоо министри менен Курманкул Зулушевдин тирешинен улам камалды дешкен. Мындан улам муну иликтөө үчүн президент комиссия түзгөн. Андан кийин өлкө башчынын кемтигинен да, керкисинен да кетти деп айтканы бар. Коомчулук Алымкадыр Бейшеналиевдин жүрүм туруму атка минерге мүнөздүү эместигин айтып сындашкан. Ошол эле учурда аны саламаттык сактоо тутумуна реформа жасоого аракет кылган деп сыпаттагандар да болгон. Билим берүү тармагында чоң реформа жүрүүдө. Ага ылайык мектеп директорлору сынактан өтүп, анын негизинде жетекчилик кызматка бекилет. Учурда мектеп директорлору үчүн конкурстар өтүп жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, жетекчилер педагогикалык гана эмес, заман талабына төп келген сапатка шайкеш келиши керек. Дегенибиз башкаруучулук менеджментте, курактык психологияны өздөштүрүүсү жана IT технология тармагын билүүсү зарыл. Мектеп жетекчилиги педагогикалык гана билимге ээ болбостон, менеджмент боюнча түшүнүгүн калыптандыруу зарыл экендигин тестирлөө көрсөттү. Коомчулук билим берүү тутумунда жүргүзүлүп жаткан реформаларды кубаттоого алууда. Анткени ата-эне үчүн баласын мектепке, бакчага жайгаштыруу түмөн түйшүк болуп келген. Өзгөчө Бишкек шаарында. Алды 25-30 жылдап директор болуп отургандары да бар экен. Электрондук кезекке туруу тартиби да киргизилген. Бирок бул система өзүн актай алган жок. Мурдагыдай эле бармак бастым, көз кыстым кылгандар четтен чыгат.